Давуд алейхиссалам тууралуу рываят. Давуд алейхиссаламга бир эне келип, о пайгамбар, сенин Роббуң адылбы же залымбы дейт. О пайгамбар, сенин Роббуң адылбы же залымбы дейт. Давуд пайгамбар, эмне үчүн мындай деп жатасың? Мен жөнөкөй бир өзүмдүн кол эмгегим менен бала чакамды баккан бир энемин. Кече жиптеримди ийирип, жиптеримди даярдап, материалымды даярдап койсом, аны бир куш илип кетти. Куш алып кетип калды деп сөзүн айтат. Ошондой сухбет, ошондой сөз болуп жаткан учурда Давуд алейхиссаламдын алдына дагы бир содагерлер келет. Бир канча содагерлер келип, о пайгамбар, мынау алтын күмүштөрдү, тыйын тупурларды керектүү муктаж адамдарга берсеңиз. Эмне болуп кетти бул садакага? Бул садакага эмне себеп болду деп сурайт. Ошондо баягы содагерлер, биз сода иштери менен ар кайсы өлкөлөргө барабыз. Ар кандай өлкөлөргө барган адамдарбыз. Кече деңизде кемебиз менен сүзүп келе жаткан учурубузда, кемебизде деңизде борон, шамал болду. Кемебиздин желеги жыртылды. Ошондой бир кырсыкка учурайын деп өлүмүбүзгө бир канча көз ирмемдер калган эле. Бирок биз ошол учурда жараткан Аллахка тооба кылдык. Аллахым, бизди ушул жерден сактасаң, аман калтырсаң, бизди эгер аман калтырсаң, биз соодадан түшкөн пайдаларды бардыгын кайыр-садака кылабыз деп сөзүн айтты. Деп Аллахка убада бергенбиз. Ошол убадан аткарайлы деп мына пайдаларды сага алып келдик. Керектүү жерлерге, муктаж жетим жесир, гарып мискиндерге бөлүштүрүп берсеңиз дейт. Баягы тыйын тупур акчаларды алып, баягы энеге карап туруп, акчаны берип, энеге мына сиздин соодаңызды Аллах Таала бир эле кургактыкта эмес, деңизде дагы жүргүзүшкө кадыр. Сиз болсо Аллахты залымбы, адылбы деп жатасыз. Албетте Аллах адыл зат дейт. Албетте, урматтуу мусулман туугандарым, бул хикаядан алынуучу сабак, кээде бир нерсени жоготобуз. Өтө керектүү нерсени жоготушубуз толук түрдө мүмкүн. Бирок анын артынан өтө чоң бир жакшылык келет. Ар бир жамандык артында бир жакшылык бар. Сөзсүз түрдө ал келет. Ошондуктан кээ бир байларга карап суктаныштан мурда ага карап туруп бирөөнүн бай экендигине, жетишкендигине сустанып карабагын, андан эмнени алып койгонун билбейсиң дейт. Ал эми кедей, кыйынчылыкта баткакка батып калган адамга карабагын. Эртең Аллах эмнени берип коюшун билбейсиң ага. Ден соолукта болуңуздар.